Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, эфирде сиз эмне дейсиз көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин талкууга турган темабыз келин. Дегеле келин деген ким? Келиндин кайын журт алдында, кайын журттун келиндин алдындагы милдеттери кандай? Дегеле мурдакы кездеги келиндер менен азыркы заманбап келиндерди салыштырып болобу? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин эфирде жооп издейбиз. Ал эми бүгүнкү биздин студиябызга келген бир нече конокторубуз бар, тааныштырып өтөйүн. Алгач бул жерде белгилүү дин таануучу Өзбек ажы. Ошондой эле 7 баласы бар, 30 небереси бар, 40 чөбөрөсү бар, жана 1 кыбырасы бар. Биздеги төрүбүздүн көркү болуп отурган Чикиева Махмалча апа. Дал ушул бир үй бүлөнүн заманбап келини, ошондой эле маданияттын кызматкери, Сезим бийчилер тобунун жетекчиси Сезим Ырысалиева. Коомубузда учурда актуалдуу болуп турган маселелерди ар дайым социалдык тармактарга жарыялап жана талкууну мыкты уюштурган бул блогерлер болбодубу? Мына ошол бүгүн биздин студиябыздын дагы бир коногу бар, Илимбек Исраилов. Ал эми дагы бир коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Бүгүнкү биздин талкуубузга келген коомдук ишмер Рустам Молдобеков. Кезектеги конокторубузду тааныштыралы. Белгилүү табып Хашим Зайналиев. Андай эфирде баштайлы. Бүгүнкү биздин талкууга турган темабыз келин маселеси болуп жаткандыктан, келин Өзбек ажы, алгачкы суроону сизге узатайынчы. Сиздин көз карашыңызда дегеле келин деген ким? Бүгүнкү келиндер сиздин көз карашыңызда? Бизде коомдо келин деген роль жоголуп баратат да. Келин фиктивный эле келин болуп баратат. Ат эле бар да келин деген. Даже адамдар билбей калды келин деген эмне экенин. Жөн ат эле калды. Келин өзү жок. Мисалы үйгө келген келин кечке чейин кайната кайнененин кызматын кылыш керек. Мына ошону келин дейт. Келин деген сөз кайната кайненеге тиешелүү. А башкаларга тиешелүү эмес. Мисалы алдағы күйөөү ал күйөө. Ал күйөөгө аялы. Келин деген сөз кайната кайненеге тиешелүү. Ошо келин кайната кайнененин айтканын жазап, ошолорду жакшы карап, жакшы кызмат кылып, ошолорду ыраазы кылып, ушинтип жашаш керек. Мына ошону келин дейт. Анан иштеп аткан келин, жумушка иштеген келин. Ал келин сыягы жок. Ал келин деле эмес. Кечке чейин жок. Кечке чейин кайната кайнене ачка, өзгөчө карып калганда. Муздак үйдө, үй жыйналбаган, оокат жок. Кийимдери жуубаган, төшөнчүсү кир, ошондой акыбалда болуп калат да. Бул келин эмес бул. Бул рабочий бир аял болуп калды. Келин деген мына илгери кыргыздын келин дегени ошо кайната кайненеге жакшынакай кызмат кылганды, ошону келин дейт. А башка бул жөн эле рабочий эле аял. Келин эмес ал. Апа келсеңиз, сизге суроо узаталы. Микрофонду мүмкүн болсо колго алып алыңыз. Мына сиздин канча келиниңиз бар? Анан мурдакы келиндер менен азыркы келиндердин айырмачылыгы эмнеде, байкайсызбы? Энди небере келин үчү, өзүм келиним үчү 6 келиним бар. Анан мурдакы келиндер менен келиндерди байкайм. Мурда келиндер мына аксакал айткандай, бала болсо да аксакал экен. Ошондой кайната кайнененин тилин алып, ошолорго кызмат кылып, кайын журтка жалпы эле ийилчек, ийменчек, уялчак болчу. Келин деген ал бир элден бир элге келет. Эми бирок ошону эле жектеп эле кайната менен кайнене сээрлеп албайт аны. Алага жараша да кызматы бар. Кайнене менен кайнатанын өзүнчө укугу бар. Анан кайната кайнененин деле кызы барат да бир жерге. Ошо тең карап эле жүргөн. Эми анда да неме айткандай, бул бала айткандай, апанын саманы да бар, тазасы да бар дегендей, келиндин жакшысы да бар, жаманы да болгон. Кайната менен кайнеге карабаганы да болгон ал кезде дагы. Мурда деле ошондой болгон. Мурда деле болгон. Кийин деле болуп, эми кийинкини кое турайын. Анан жакшысы болгон. Мисалы үчүн мен өзүм бир жерден бир жерге барганмын. Биз келин болгон кезде мына азыркыдай, мына бала айткандай көчөгө чыгып кетип, иштейбиз деп кетпейли, ошо кайната менен кайнененин сабын карап, ошолордун кызматын кылып, кайын журттан аксакал бул кишилерден качып, сууга бара жаткан жолу арыкка жата калып, же талдын көлөкөсүнө бара калып, ошентип ийменчек болчу.
же биз түшүнбөгөндөн ошентип жүргөнбүзбү, же анда имандуулуктун күчтүүлүгү, имандуулук күчтүү десе анда намаз окуучу эмес, намаз окугандарды, орозо туткандарды мектепте өзү билчү болчу. Анан эми башка жагынан имандуу окшойт экенбиз ойлосок. Анан эми ошондой замандын өтүшүнө жараша өзгөрүп ошондой болгон экен. Анан эми мына кече ушул 60-жылдардан берки келиндер менен наркы келиндердин айырмасы бар. Келиңиз, Сезим, сизге да суроо атам. Мына заманбап келин деп атпайсызбы? Негизи сиздин көз карашыңызда мурдакы келиндердегидей эле талап кыла берет да улуумундарчы, мындай болуш керек, тиңдей болуш керек. Бул көз карашка сиздин пикириңиз кандай мындай? Туурабы негизи ушинтип эле талап кыла бергендери? Мен жеке менин өзүм боюнча жооп берсем, себеби мен дагы атам апам менен 4 жыл бою чогуу жашадык, тилекке каршы көз өтүп кеткендиктен, алар дагы кары болчу. Кайнатам 70 жашта болсо, кайненем 60 жашта болчу. Мен азыркы учурда сөзсүз түрдө заманбап келиндерди колдойм, себеби заманбап келин десе эле бул жанакы ыйманы жок, такыр эле сыйлабайт эмес. Мен дагы ата энемдин колунда алардын ысык чайын берип, жуунтуп, тырмагын алып, майлап, денесин массаж жасап, андай болот. Андай азыркы учурда замандап келиндерди дагы бар деп мен айта алам да. Анан эми сөзсүз түрдө эми бардык эле мен ишенем, сөзсүз түрдө кыргыз кыздары ыймандуу. Ошол эле учурда турмушка чыкканда такыр эле так секирип эле ушинтип туура эмес жолун көрсөтпөйт. Көбүнчөсү сөзсүз түрдө барган жеринде сый урмат, ата энесин сыйлап, демек жолдошуң сени сыйлап аткандай сөзсүз түрдө анын да ата энесин сыйлап, бирок ошол эле учурда мен айта алам, такыр эле өзүңдү унутуп койбош керек деп. Келин өзүнүн дагы ички дүйнөсүндө бир билим алыш керек деп айта алам. Себеби азыркы учурда бизде көп учурда айымдардын дагы жеке өзүн жоготуп койгон учур болот. Өзүн жоготуп койгон деген кандай? Турмушка чыккандан такыр эле өзүн карабай эле ошол башоту менен кирип кеткен болот да. Андан сырткары өзүнүн жеке билим алуу болобу, өзүнүн кичинекей хоббиси болобу, кийим тигүү болобу, торт жасоо болобу, кичинекей бир курстарга катышып алып, андан ары бир өзүн да өнүктүргөндү унутпаш керек деп айтам. Ооба. Ошол келген келинге үйдөгү кайнене кайната дагы шартын түзүп бериш керек. Такыр эле таштап койбош керек. Анан келген келиндер бул карган немекен сүйлөй берет, тиги бу деп тоготпой кеткендер деле бар. Өзүбүз менен көргөндөрүбүз деле бар. Анан ийменчектери деле бар. Келиңиз, микрофонду. Үйө катын таштабай, аны бүтөп коюп, ата энеден уруксат сурап алып, ишке баргандар деле бар. Биздин убагыбызда окубасак деле, чокубасак деле, кетмен чаап орогорот деген заман бар болчу. Мен тоо жерде жашайм, Кытайдын чегинде жашадым. Ошол ишке биз үйдөгүлү оокатты астап коюп, кечкурун камыр ачытып, наныбызды жаап коюп, чайларын астап коюп, анан ишке кетчү болчубуз. Келгиче кайта даярдап, кирпири болсо кечкурун түндө жууп коюп, азыр заман деген сонун заман. Элде гана ыйман жок, элде гана тартип жок. Азыр мынау МПОлор бар, батыштын МПОлору. Кечке чейин эч кандай алардын укугу жок. Биз чай кайнатканга эч кандай милдетибиз жок болот. Кайната кайненеге чай кайнатканга милдетибиз жок деген сөздөр чыгат. Анан ошону жаштар аябай колдоп атат. Ошол келиндер ошентип атабы? Ооба. Келиндин эч кандай эмеси жок дейт. Милдети жок дейт. Саламатсыздарбы, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен дагы ушул жерге могу заманбап келинди ыйган карындашыбыз дагы бир-эки ой менен кошулбайт элем. Неге дегенде биздин ата бабаларыбыз, анан биздин дагы көп жылдан бери ата бабаларыбыз туура деп тандаган ислам дининде, анан биздин каада салттарыбызда дагы мисалы ондой эмес да, мисалы азыркы көрүп атабызбы, кайненени сыйлабастык, эрин сыйлабастык, кайнатасын сыйлабастык, чай койбойм деп атышат, мен кир жуубайм, кызмат кылбайм деген өтүп атасыз. Бул ошондой немеде айтып кетти, менимче. Же мен туура түшүнбөй калдымбы? Туура. Эң негизгиси мен айтайын дегеним, мурда кандай болгонбуз? Кыргыз кантип болуп, кандай болуп, жара кандай кызмат кылып келген,
күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дейт. Күйөө бала эми бул деген сөз эмес. Биз аял затын сыйлайбыз. Исламда бизге устаздарыбыз сабак берген. Биз аял заты бизден сиздер өйдөсүздөр. Сиздер бизден булар азыр айтып атча чай койбойсуз, тең булар тең укуктуу болот. Мен бул сөздү кошпойт элем. Мен эми анчалык эле аша чаап эле биз эмне заманбап келиндер ошо чай койбогонго чейин Кудай сактасын. Андай жолго барбайбыз. Себеби биз дагы жакшы үй бүлөдөнбүз. Бизди дагы ата-энебиз абдан жакшы тарбиялап келатат. Бирок ошол эле учурда биз келиндер өзүбүздүн дагы оюбуз бар экенин, жеке бизди дагы ошол барган жерибиз сыйласа, биз аларга кандай сый көргөзүп атсак, бар да, туурабы? Бар да. Мен бар башка сый көргөзүп атсаң дагы башка жеринен чыгып тиги ал келин деп тиягынан буруп тигини сүйлөгөндөр дагы бар. Мен ошол себептен айтып атам. Биз ошол себептен заманбап келиндер ыймандуу, ошол учурда илимдүү, билимдүү болушубуз керек. Жеке өзүбүздүн дагы оюбуз бар экенин. Мен ошол айтасызбы? Негизи бул жерде азыр бул эженин дагы туура жактарын коштой кетейин. Негизи мисалга алып көрсөк, бир тепше. Тепшеде мурда аялдар кир жуушканда, азыр кир машина болгондугу үчүн тепшенин кереги жок. Анткени аны кир машина аткарып атат. Тазик аткарып атат. Бул жакшы мисал да. Мен аялдардын билим алган мисал колдойм. Анткени биз эркектер иштебей турган жерлер бар. Эркектин күчү жетпөө жерге аялдарды коюп койгон. Ал тургай үйдө иштебей жатып алган эркек бар, Ошондой бар. Аял иштеш керек. Албетте иштөөчү ар биринин жери бар. Мисал медицинада аялдарды төрөтүүдө, мисал аялдар окуп иштеп караса жакшы да, туурабы? Бу жерде мындай болот да. Мен айтам, любой учурда келин кызмат кылыш керек. Профессор болобу, башка болобу, кайната кайненеге жакшы кызмат кылыш керек. Тепилеп эмес. Эптеп, септеп, мына жизиң жебесиң кой. Алып келип туруп муздак чай, жана каткананы чап коюп эле жакшынакай кызмат кылыш керек. Келин деген ата-эне үчүн, ата-үй үчүн жанагындай кызматчы деп айтса болот да. Ошол анан келип кечке чейин жумушта, мен жумуштан чарчап калдым, мен өзүң ичип ал деп жүргөндөр толтурат да. Мисалы, мен айтам, андай болсо иштебесин. Эгерде келин ошондой кыла албаса, мына кайната кайнене жакшынакай комфортабелин жашаганга шарт түзүлбөй калса, анда иштебесин. Үйдө отурсун. Мен мисалы жанагы эркектин мойнунда ата-энени жакшы багуу парз. Ата-энени жакшы кароо парз. Мына ата-эне үшүп калбасын. Ата-эне курзак ачка калып калбасын. Ата-эне ооруп калбасын. Ата-эненин кийими таптаза болсун. Бул эркектин мойнунда парз. Анан ошондо эгерде жана аялың иштеп атканда, даже пачка менен акча таап атса да, бирок ата-энең жанагындай кор болуп атса, ата-энең ачка отурат үйдө. Кири жуулбаган, оокаты бышырылбаган, муздак, холодильниктин тамагын жеп отуруп, мынау карыганда адам жаш балдай болуп калат да, кичинекей баладай. Өзүнүн тамагын жакшы бышыра албайт өзү. Жыгылып кетиши мүмкүн. Ошо кастрюля көтөрүп кет, кастрюля менен жыгылып кетиши мүмкүн. Чалынып жыгылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн жаш баланы карагандай караш керек. Ана бу жерде жок болуп атат. Келин кечке чейин жумушта, анан кечинде чарчап келген, анан кийин карабайт. Эптеп-септеп бир нерсени берип коет. Ошол келинди иштетип койгон, балким келиндин жолдошундан эмеспи күнөө? Ошону айтам. Мен мына ошондой болсо, эгерде андай эркек иш айтыш керек, аялына андай иштебе. Үйдө каран. Ооба. Иштебесин, үйдө отурсун. Эркектер мас болуп бала чакасы коштуп таштап кетип атат, аны эмне дейсиң? Мен андай анда кайда туура эмес үйдөн айткан жок. Туура үй бүлө, мисалы мындай да. Мен эмне ойума келгенде айтып атам да, сөзүңө жооп айтып атам. Ал алкаштар чынында мындай да, алкаштардын заманы өтүп баратат, Кудай буйрса. Азайып калды уже. Мына азыр эркектер жакшы таап атат. Кечке чейин жегени кафеде оокаттары. Ресторанды баары толтура кишилер. Жашоо сонун, мына жигит айткандай, кнопканы бассаң чайың кайнайт, кнопканы бассаң кириң жуулуп, өзү кургап калат. Бурдагыдай эмес. Бүт сон кечке чейин казанды кемеге жакпайт эч ким. Андай шарт жок да. Анан ошого эми ошондой болгондо да каралбай атат. Кийинки пикирлер. Аксакалдар каралбай калып атат. Мен ошо айттым. Азыркы заманда идеалдуу келин деп илгерки ата бабаларыбыз да кандай жакшы жакта ар бир нерсенин жакшы жагын алыш керек. Ва ажекебиз айткандай, келин кайнене кайнатасына кандай чырайлуу жакшы кызмат кылса, ал кызматты көрөт сөзсүз. Бирок бул карындашыбыз айткандай,
бул замандан артта калып калсын деген жок. Келин да бул балага тарбия берет. Эне оңолсо заман, мектеп оңолот, заман оңолот, баардыгы. Ошон үчүн аялдар деле илимдүү билимдүү болуп, биз айтып аткан жокпуз, аялдар илимдүү билимдүү болбосун деп. Илимдүү билимдүү болуп, жаш балдарга жакшы тарбия берсин. Бирок ошол эле убакта мен болду деп эме кылбай, кайнене кайнатасын унутпай, анын кызматын кылып, ак батасын алып калса, келечекте өзүнө эле пайда. Ошону айтайын дегем, идеалдуу келин жакшы жагын алыш керек. Ажыке айткандай, кайнене кайнатасын да сыйлаш керек. Анан азыр аялдар деле лидер болуп алса, эркектер лох болуп калыш да. Аялдар бүт жагын деле биз кылабыз дегендей мындай. Эркектин да ордун канча акча таппа, бирок эркектин ордуна коюш керек, сыйын. Себеби эркектерди наоборот аялдар мотивация берип, күчтүү кылганга тарбиялаш керек. Бирок эркектер да ошол убакта өзүн күчтүү болуш керек. Убакыттар, кыска нуска айталычы, эл көп. Келиңиз. Бул эже айткандай эркектер мас болуп кетип атат дейт. Эркектер мас болуп кеткенге көбүнчө аялдар себепкер болуп келет. Ал себептен аялдар өзүнчө кожоюн болуп алат, же башка болуп алат. Анан эркекке намысыга чоң келгенде ичип кеткендер бар, башка нерсе болуп кеткендер бар да. Ал нерсени аялы өзүнүн ордун билбей калгандар бар да. Келин темасында келин темасында ошондой болуп калат. Деги эле мен ушул ортого бир суроо таштагым келип атат да. Биздин буга чейинки айтылган дин өкүлдөрү деле айтып жүрбөйбү? Бизде эч кандай келин кайын журтка, кайнене кайнатага деги эле кызмат кылсын деген нерсе жок. Бул жолдошуна гана кылсын депчи. Негизи эле кызмат кылууга милдеттүүбү келин? Бул жон гана кызмат кылганга милдеттүү, кайната кайненеге, элге, журтка кызмат кылганга милдеттүү, жасаш керек. Бирок сен кызмат кылышың керек деп эле аны бир жок, антып албайт, антып албаса керек, антып албайт. Такыр эле күн кылып албайт аны. Илгери болгон күн, ошо кызматтан сен чыкпайсың, башыңды көтөрбөйсүң. Келинди эркин сактап, эркелетип, мына мен өзүм келиндериме кайта мен өзүм келинмин. Ошолордон сурайм, эмне кылып атасыңар, мынтип атасыңар, келе мага бергиле деп. Келиңиз. Анан анын да кызы барып бирөөгө келин болот. Ооба да. Анын ата-энесине дагы бирөө барып кызмат кылат. Келиндин ата-энесине да. Келин ата-энесин ойлош керек. Тиги Лукас аял алды, ошол кандай кызмат кылат экен ата-энеме деп, келин да ойлош керек. Жогоруда эже айтып кетти, динде кызмат кылуу деген нерсе жок. Аял келин болуп келген адам ата-энеге кызмат кылбаш керек деп. Кызмат кылуу деген нерсе бул адамдын өзүнүн ички дүйнөсүнө байланыштуу болот. Сыйдан кызмат кылышы мүмкүн да. Ал жерде эч кандай ушундай кылат деген нерсе жок. Адамга сырттан кандай мамиле келсе, ошого жараша жооп кайтарат да. Эгер келин жакшы болсун кааласаң, ошого жараша мамиле кылыш керек. Келин үйдө эле отуруп эме кылса, балким анын күйөөсү ошол кылганга жакшы нерсе таап келе албайт. Азыр элдин баары эле бирдей эмес, 5 кол тең эмес деп койгондой, кээ бир эркектер бар, жумуш жок, окуган эмес, аялга ошолго ал кылганга татыктуу, үйдө турганга татыктуу нерсе алып келбегендиктен аял киши сыртка чыгып иштегенге зар болуп атат да, мажбур. Сен күйөөң нормальный таппаса акчаны, бир 15 000 сом эле тапса да, жетпейт да. Анан сен эч нерсе кызмат кылбайсыңбы? Мен наразы болдум силерге деп. Эки тараптуу болгонго аракет кылам, себеби жок, сен эки тарабы жок эле. Сен мисалы күйөөң жетиши таап атат, мына экономический положение түштү да. Анан кийин сенин күйөөң таба албай жатат. Жакшынакай эле киши, бирок таба албай. Анан сен силер мени достаточный этпей койдуңар. Эми мен сенин чайыңарды куйбайм деп отуруп аласың. Келиндин жалгыз гана ата-энеге кызмат кылуу деген нерсеси жок. Анын балдары бар, балдарына кийим-кече, мектепке керек болгон нерселер бар. Анын бардыгын бир эле эркек киши камсыздай албаган үчүн азыркы келиндер сыртка чыгып иштөөгө мажбур болуп атат. Жок, мен сага сурап атам, сен кызмат кылбай койсуңбу? Мисалы жанагындай сага жакшы шарт түзүлбөй калды. Сен кызмат кылбай койсуңбу? Мен кызмат ушундай атат, дейм. Мен кызмат кыламын, себеби жок, кааласаң кыласың, кааласаң кылбайсың, туура? Ооба. Эми сиз барган жерге барып, өзүңүз барган жерге барып, сиз бир үй бүлөдөн бир үй бүлөгө барып атасыз. Сиз ал үй бүлөдөн сый күтпөй, биздин кыргыз келиндери, мисалы теологияда окуган карындаштарым мен адашпайт деп билем, силер барып туруп өзүңөр кайнене каятага пакта койгула, чөнтөгүнө кирип алгыла. Ошол жерге кылып, ушу отур бергиле жанында. Кане кылса да болбойт, анан сиздерге ошол кайын журт биринчи кызмат кылбайт, сиздер өзүңүздөр кызматыңызды биринчи көрсөтүшүңүздөр керек. Мен ушул сөзүңүзгө аралжым да бир нерсени айтайынбы? Айрым биздин улуу муундар бар.
бул үйдөн ичип жеп эле отура берет, бир кыймылдайын деп балама жардам берейин дегендер бар. Эми кайнене менен келиндин ортосунда ошондой болуп турат. Эң негизгisi сабыр. Берде мындай болот да. Берде мындай болот да. Келин бул кыз айтып атты. Келин барганда условия нормальный болсо, анда мен кызмат кылам. Не нормальный болсо кызмат кылбайм деп. Андай болсо биз келип келиндин алдында бәрі мынтип карап турса экен, мынау келин бизге ыраазы, бул келин курсагы тойду. Сүйлөбүр. Азыр биз келинди күнөөлөп атабыз, бирок келинди ата-энеси тарбиялайт, анан кайын журтка барат. Сиздер ошондо келин биз жаштар мисалы турмушту көрбөгөнбүз. Эртең барганда булар деле барса, булар же ата-энесинен көргөн кылат, же силерден бир нерсени көрүп өчөшүп калат да. Буга кимдер күнөөлүү? Кайын журтпу же ата-энеби? Чоңдор күнөөлүү албетте. Сиздер жаштарды бул жерде берде сен айтасың да. Барган жерде биз келип силерге сонун условия, мисалы келиндергечи, сонун условия жасап, комфортабельный. Анан кылсак, анан силер кызмат кылат экенсиңер. Анан эгерде условия комфортабельный болбосо, силерге жакпай калса, силер кызмат кылбайт экенсиңер. Ошондой мына биз айтып атабыз, любой условияда. Сен келдиңби ушака? Келин келдиңби? Болду, бу жерде биз ачка жүзөк, сен да ачка жүрөсүң. Биздин үйдө кээ бир стиральный машина иштебөз жок болсо, проблема жок, баары кызмат кыласың деп атабыз. А сен келип туруп, силердин эмеңе стиральный машинаңар жок, мен кириңер жуубайм. Жок, сиз бул сенин ата-энең барбы, мына бала? Ата-энең барбы? Сен бирөө менен сүйлөшөсүң кыз менен? жок. Жок, негизиден. Ооба. Анан эми ушу ата-энеңе келгенде ата-энем даратына суу ысытып бер, чайын кайнатып бер деп айтасыңбы же ата-энем сага жакшы кызмат кылса кызмат кыл, болбосо кызмат кылба деп айтасыңбы? Жок, мен ата-энем биринчи орунда турат, бул да динде коюлган. Эгер аялыңа Менин сөзүмө түшүндүңбү? Толук. Келиңиз. Жакшылап жооп бербейсиңби? Муну айтпады. Жок. Сен ата-энең жакпай калса кызмат кылды айтасыңбы, айтпадыңбы? Мисалы, кайра ата-энесин күнөөшү мүмкүн эмнечи? Мен атам жаман. Анан кийин кызмат кылбай эле кой. Сиз тура туруңуз жооп алып алай. Ошону айтып мен айтчы. Мисалы, эгер мен ата-энеме келин кызмат кылбаса, ал келин демек мен ата-энеме кызмат кылбады, ал келинди мен өзүм жубайым катары эсептей албайм да. Туура айтып атасың. Жок, сен атаң мындай да. Сен атаң мурунку сөзүң ката болуп калды. Сенин атаң жанагындай да. Мындай жөнөкөй эле киши да. Анан үйдө стиральный машина жок. Анан же бир нерсе жок да, жанагындай. Анан келинге жакпай калды. Жанагындай условия. Анан айтат да, мен силердин стиральный машинаңар жок, жуубайм мен. Анан кийин жана электрический чайныңар жок, мен газыңар чай куйбаймын. Вот анан силердин мага жакшы кийим алып бербейт экен, мен силерге кызмат кылбаймын деп отурсам эмне кыласың? Сен ошондой сага жооп сурочу. Жооп. Мисалы, бизде ислам дининде деле турмуштан алдын бир жолу жолууга уруксат берилет. Ошол жерде бардык нерсе айтылат. Мен айтчу нерселерим ошол жерде айтам. Мисалы, мен бизде шарт ушундай. Ушуга макул болсоң, демек келин болуп аласың. Эгер буга макул болбосо, демек ал өзүнүн иши да. Ар бир кызга биринчи ошол динде бир жолугушуу эмне үчүн берилген? Демек ошол нерсени билип алыш үчүн. Кыз деле келип сурайт да, мисалы, сенин кандай шартың бар? Ата-энең кандай? Мен ата-энең менен жашайм же жашабайм дейт. Мен өзүмдүн шарттарымды коем. Эркек биринчи өзүнүн шартын коет, анан кыз коет. Жок, мен ата-энең менен жашабайм десе, эгер мен ата-энем менен жашашты кааласам, хорошо, мындай да. Сен азыр ата-энеңдин колунда бар. Анан кийин бир аз кризис болуп калды да. Ошол убакта стиральный машина сынып калды. Ошол убакта электричество бир нерсе болуп калды да. Анан үйдө комфортабельный условия жок да. Айылда жок да комфортабельный. Анан кийин келин айтып да, мындайда жашабайм, анан көрүп шаарга кеттим. Келинге жазалган мамиле кандай болуш керек? Мен ана кыздан жооп алып алайын. Сен ошо кайын журтума карап кызмат кылам деп атасың. Сенин ата-энең барбы? Кудайга шүгүр. Жеңелериң барбы? Ата-энеңе кызмат кылбайбы ошолорго? Негизи Пат жооп бер. Кызмат кылуу деген нерсе болот. Ал адамдын сыйынан, урматынан эч кандай бу ажеке айтып атат. Келин үйдө кызматкер катары деп. Келин үйдө кызматкер катары эмес. Андай болбойт. Үйгө келин келгенде аны кайнене кайнатасы өз кызындай кылып кабыл алса, ошондо гана үйдө ушундай жаш тартип болот, сый урмат болот. А эгер бул жакта эки тараптуу нерсе болуш керек да, кайнене сыйласа, келин өзү жагын турса деле, ал кайнене сен кызматкерсиң деп турса, түшүндүм сөзүңө. Сен дагы кайнене болосуң. Сен дагы кайната болосуң.
келечекте келин алыш кандай экен, кандай сүйүнүш болот экен. Ошого эне менен ата жүрөгүнө батпай жарылып кеткидей болуп келин алат. Анан сен ошо кайнатамын сабын карайын, кайненемин сабын карайын, жакшы болсо кызмат кылайын, жаман болсо кызмат кылбайын деген ниетиң бар экен. Болду, сөзүңө бүттү. Апа, Булар бир жерге жумушка орношсо, кафеге жана столовыйга, мектепке, детсадка кыңк этпей кечке чейин кызмат кылат. Арде директор зөкүр болсо да, айбан болсо да унчукпай кечирим сурап кызмат кылат да. Анан берде кайнене кичине бир аз мындай сүрдүүрөөк болуп калса, кичине жесткирээк болуп калса, булар келип кайненени карап отурат экен. Бул кайнене жаман экен, анда кызмат кылбайт. Вот берде андай болот. Любой үйдө, сен любой үйдө сен келдиңби? Келин болуп келдиңби? Все нормально иште. Болду, сен кызматың ошол. Айлыгың да ошол. Бул жерде апа айтты да, негизинен келин деле биринчи барганда жакшы максат ниеттер менен барат. Анан келинди алган тарап деле ушул максаттарды коюп, жакшы максаттар менен келинди алат. Ошондой эле эч бир келин жок, мен барып кайненемдин күнүн көргөзбөйүн деген келин болбойт. Анан эч бир келин мындай ал жерде барат дагы бул жашоону көрө элек да, турмушту көрө элек. Ал жерге барат, мага кандай мамиле кылат, мен дагы анын күйөөсүн бир туугандарын бир тууганым сыяктуу көрөйүн, ата-энесин ата-энем сыяктуу көрөйүн дейт да. Ушундай барат ал, ушунчалык башында эле баардык любой келин башында жакшы мамиле кылат. Чындап эч ким барып алып эле жаман мамиле кылбайт да. Бардык эле кыз башында жакшы болот да. Анан кийин кафеде эмне үчүн биз кафеде мындай жагалданып иштегендин себеби, ал директор миң жаман болсун, ал мындай алдын жакындыгы жок. Ал бир күн калат, жумушта калып кетет да, бирок кайненесин, кайынсиңдисин ал өзүнүн жакынындай кабыл алгысы келет дагы. Эч качан адам чужой адамга капа болбойт, бирок жүрөгүнө жакын алган адамга капа болот да. Ошон үчүн бир аз эметип капа болуп, капалыгын билдирип койсо, анан тияктан бул келин тияктан келип алып эле, эмне үчүн бизге мынтип атат деп бияктагылар өчөшүп алат да. Бул туура эмес да. Эмнеге дегенде ал деле кыз тиякта кайын журттан бүт бардыгы бири-бирине жакын. Булар канча жылдар бою чогуу жашашты, бири-бирин жакшы түшүнөт. Келин болсо бул эми келди да, бул жакты билбейт, бунун психологиясы кандай, бул эмнени каалайт, каалабайт билбейт. Бирок өзүнүн албетте баарына жакшы мамиле кылгысы келет. Ушунчалык максаты чоң. Ал жерде кайнене дагы бир аз бардыгы колдоп коюш керек да. Кыздын мындай суроо мына сага суроо да. Эми сага кайната кайнене сага ылайыкташыш керекпи же сен аларга ылайыкташыш керекпи? Биз ага мисалы мен зөкүрмүн да. Зөкүр кайнатам, зөкүр кайнене жанымда да. Анан кийин биз канча-мынча группабыз. Так. Анан кийин сен эми биз сени мынтип көзүңө карайбыз, мен буга келинге жагабы, Ошондо мен ошо жакпайбы деп. Же сен караш керек бизди. Вот мына ошол суроодо келин кайната кайнененин көзүн карап жашаш керекпи? Же наоборотпу? Же биз келип келинди караш керекпи? Мен ушуга жооп бербейм. Кыздардыкын билейли. Мындай да, ата-эне ким болсо ошол болсун. Биз ата-энени дагы кайната кайненени да тандабайбыз да. Бирок биз кимбиз? Ошол суроого жооп беришибиз керек. Биз аларга эмес, биз өзүбүзгө жараша ответ кайтарабыз. Өзүбүзгө жараша аларды сыйлайбыз. Мейли алар жакшы болсун, мейли алар жаман болсун, биз колубуздан келишинче сыйлайбыз. Бирок ошондо деле кайната кайнене болот, кээ биркилер келин деген мондай болуш керек. Алар өзү буга чейин кордук көрүп жүргөн болсо, ошол нерсени бизден чыгарып алгысы келет да. Анан кийин ошол кайната кайнене мондай жакшы болсо деле эмете бергендер бар. Анан ошол үчүн чыр чыгып калат. Бирок келин деген ал деле адамда бир күн жаңылып калышы мүмкүн, ал деле эркелеп калышы мүмкүн, ал деле жалкоолонуп калышы мүмкүн. Адамда бар болгон бардык сыпат бар болушу мүмкүн да. Жалкоолонгондо биз кайказын бурайбыз. Келинди урушабыз. Ошондо эмне кыласыңар? Кетип каласыңар. Ошондой боло турган болсо, ошол чырда капа болгон болчу кызмат кылынат. Эмнеге дегенде кызмат кылбай жашаса, адам өзүнө тең кызмат кылат да, өзү деле тамак жейт, тамак жасап анан жейт да. Ошол сыяктуу эле кайнене кайнатага да кылат. Ал экинчи ата-эне да. Ошон үчүн кызмат болот. Бирок милдеттүү түрдө эмес да, кылбай койсо болбойт. Милдеттүү эмес, Милдеттүү эмес, биз өзүбүз үчүн кылабыз да. Бирок эме кылбай койсо күнөө же кылбай койсоң сен үй бүлөдөн чыгып кетесиң деген сөз эмес да. Кээде таарынып калышы мүмкүн, бирок мындай да. Азыр мындай болот да. Мына 4 келин бар деп койчу. Анан кийин бирөө келип айтат, мен эле багып беремби? Давай тиги үйгө жөнөт дейт. Анан экинчиси айтат, бир жумадан кийин мен эле кечке чейин багырам, оногун үйүнө барсын. Ошентип отуруп 4 бала, 4 келиндүүлөр кайнене энесин батырбай же атасын кары үйүнө өткөрүп атат.
Анткени булар айтты, булар биз милдеттүү эмеспиз, добровольный дейт да. Кааласак кызмат кылабыз. Мисалы, кайнене может быть уже картайып, өңү начар болуп калды. Вот кайната мага окшош бир мужиктер. Ана силер жакпайт да силерге. Ана силер кызмат кылбайсыңарбы? Ана биз деттен өткөрөсүңөр. Вот сизге неме да? Сиз азыр ой пикирин билечи. исламдын негиздерин айттасыз да? Ушто сиз кайнатага кызмат кылуу бул биз милдеттүү эмеспиз деп ислам ошону түшүндүрүп берейин деп атпаймынбы? исламдын негизин айтасызбы же сиз өзүңүздүн оюңузду болот? Ошону айтайын, ошону. Мен ал сөзсүз түрдө кайната кайнене болсун, керек болсо жөн эле чоң ата чоң эне болсун, чужой. Мен милдеттүүмүн аларга кызмат кылууга. Мен биринчиден кичинекеймин, биринчиден улууларды урматтайм. Не обязательно кайната кайнене да. Мен ал мейли мага жамандык кылса да мен ага жакшылык кылам. Бирок бул жерде айтып атканым парз мондай кайната кайненеге милдеттүүсүң, ооратсаң да, өлүп атсаң да, тирилип атсаң да сен милдеттүүсүң деген нерсе жок. Бирок колубуздан келишинче кызмат кылабыз. Бул биздин адамдык сапатыбыз да. Исламда деле ошондой парз деп мондай басмырлабыз. Парз эмес, бирок биздин өзүбүз үчүн парз да. Бул өзүбүздүн ички жан дүйнөбүз үчүн, өзүбүздүн адамдык сыпатыбыз үчүн парз. Биз сезимди да сыйлайбыз. Мен сыйлаймын, лично мен сыйлайм. Келиңиз. Бул жакта чакырылган. Чындыгында мен азыр эми мен башыман өткөн нерсени айтып атпаймынбы? Чындыгында мен да азыркы учурда келинмин, мен дагы энемин, мен дагы ата энем менен жашагам. Мына азыркы айтылып аткан сөздөрдүн баары мен башыман өткөн да. Мен кадимкидей сиз айтып атасыз, чындыгында мен ушинтип туура эмес болуп калган учур болот, карыганда жагымсыз нерселер болуп калышы мүмкүн. Мен баардык нерсе башыман өткөн. Чындыгында ушунун баары эмнеден келип чыгып атат дейсиз? Биринчи сөзсүз түрдө ошол жолдош дагы, жолдошуң дагы мындай кичине баардык нерсени эле ошо келинге, баардык нерсени эле аял затына жумшап койбоштон, эркек киши дагы сөзсүз түрдө кичине бир өзү мындай илим жагынан болобу, билим болобу, үй бүлөнү коргоо жаатынан болобу, жубайын сен жакшысың, ошондой периоддон өтүп кетиш үчүн мен сени жаныңдамын. Себеби мен ошондой кайнатам, кайненем постелде жатып калганда мен көтөрө албайт болчумун, мен туалетке алып бара албайт болчумун. А бирок ошол учурда жолдошум акылдуулук кылып, менин жакшы сөзү менен күндө, жакшы нерсеси менен айыктырып кетебиз, баары сонун болот деп жаткан жолдош. А бул учурда көбүнчө мырзалар эмне кылат? Ошол баардыгын эле келинге жумшап коюшат. Баардык эле кайнеже болобу, кайнага болобу ошол келинге таштап кетип калгандар бар. Тыктай кетсеңиз, мырзалар канча пайыз мырзалар барбы же канча? Бар мырзалар, эмне үчүн жок? Себеби барбы, все? Мен все деген жокмун, баары деген жокмун. Бар деп атам да, баары. Биз жерде мындай да, биз стандарт эле кыргыз үй бүлө жөнүндө сүйлөп атабыз. Мисалы стандарт эле ата, стандарт эле эне, зөкүр жөнүндө эмес. Обычный да. Биз эч кимибиз атайлап кордобойбуз да келинди. Арабызда болот, уродливый, жанагы кайнене бар, вообще тескери сүйлөгөн, ара ичкен кайната бар, күйөө бар. Бирок биз азыр нормальный үй бүлө жөнүндө атабыз. Нормальный үй бүлөдө биз келин катары эле кабыл кылдык, анан өтө эле келип жанына жалпаңдабайбыз. Эметпейсиз, анткени сенин обязанностуң ошол деп атабыз. Келин мына эки кишиге жакшы кызмат кылсын деп атабыз. Туура. Эки кишиге кызмат кылсын деп атабыз. Силер мына 20 кафеде 20 кишиге кызмат, 100 кишиге кызмат кыласыңар. Бирөөнө да кабагым кашын дебейсиңер. Мынтип жылмайып барасыңар мынтип. Кафеде. Туура. Бирөө да кабагым кашын. Туура. Анда зөкүрлөр бар. Туура. Азыр. Зөкүрлөр бар арасындачы. Арасында жана түкүрө бергени бар. Вот сөккөнү бар, урушканы бар, тийишкени бар. Ошонун бирөөнө да кабагым кашын дебейсиңер. Анан келип кайненен келип эле келип эки киши сага келип эметет экен да, мына жаңы келген келинге картайган кишилер келип алып мынтип көзүн карап отурат экен да. Мына келиндин көзүн карайт деп атат да. Биз келип мынтип келиндин карап отурат экенбиз да. Келинге жакпай калбайбыз экен. Келин дей бербей, эркек өзү авторитет болуш керек, күйөөсү. Эгер күйөөсү, эркек авторитет, достойный, жакшы адам болсо, келин ошо ата энесине жакшы мамиле кылат. Себеби эркек айтып коюшу мүмкүн аялына. Мен не болсо да ата энем менен биргемин. Эгер ата энеме жакпасаң, сен менен жашай албайм десе, келин күйөөсүн жакшы көргөн үчүн, күйөөсүн сыйлаган үчүн ошо кайнене кайнатасын көзүн карап жашайт да. Ал үчүн эркек өзү достойный болуш керек, күйөөсү авторитет. Ал келинге эле төңкөп кое бербеш керек. Азыркы күндө эркектер деле өзүнүн жоопкерчилик алыш керек. Эркек эркектей болсо, аял аялдай болот да.
туура Келин келин деп. Ал эми өзү негизи көп кары ата энелерибиз эме карылар үйүндө жүрөт. Ага себепкер мисалы үчүн кандайдыр бир себептер менен келиндер жактырбай калат. Анын эмесинен күйөөсүн болбосо мен таштап кетем дейт. А күйөөсү мейли кетсең кет дей албайт. Ортосунда балдар бар. Баланын эмесинен ата энесинин уже жашы жетип калды деп карылар үйүнө кетирип жибериши мүмкүн. А бирок баары дебейм. 5 кол тең эмес да. Ара-арада болушу мүмкүн ал деген. Кыздарчы үстүңкү. Бир саат болуп кетти. Ар бир эле кыз мисалы кайненеме мисалы турмушка чыкканда мен жакшы келин болсом экен, жакшы адам болсо экен деп, мисалы өзүм жакшы болсом экен, мени жакшы сыйласа экен деп барат. Ал эми кайнене дагы ушунчалык үмүт кылат да, кайнене менен кайнатачы. Менин келиним жакшы болсо экен, эч качан мындай бири-бирибизге өзүмдүн кызымдай кабыл алсам экен деп, ал дагы өзүмдүн ата энемдей кабыл алсам экен деп барат. Ошондой эле учурда суроодо, ошондо эки тарап тең ою бир келип атат да, ошондо кайнене тарап, кайын журт тарап, анан кыз тарап ошондо кандай ойдо болуш керек? Бири-бирине барганда кандай мамиле кылып көрсөтүш керек? Жакшы ойдо башында жакшы болот, анан аягында эмне себептен болуп кетет? Ошо, эмне себептен? Айттым го, барсаңар, кайната кайнене силердин оюңдагыдай болбой калды. Эми эмне кызмат кылбай коюш. Мен дагы бир нерсе. Баласы силер менен нормально жашат. Кайната кайнетеге силерге анча жакпай калды. Эмне кызмат кылыш керек, кылбаш керек? Кызмат теплеп кылыш керек. Милдеттүү түрдө болбосо да, бирок өзүңдүн адамдык сапатың болгон үчүн, аны күйөөңдү сыйлаганың үчүн бул кызматты кылыш керек деп ойлойм. Себеби ал дагы өзүңдүн ата энеңдей көрүшүң керек да. Өзүңдүн ата энең дагы саган бир жаман айтышы мүмкүн. Мисалы, жаман болду дейт эч качан. Кайнене дагы ошол ата эне сыяктуу эле. Мен кошулбайм ошо. Кой. Азыр отуруңуздар эми. Айтып атат, бул жак ата энеге мындай кызмат кылыш керек деп келин. Жаңы кирип барганда эле ар бир кыз өзүнүн кыялында каалайт, мындай мисалга алып турган болсок, мени кызымдай кабыл алып, мага жакшы мамиле кылса экен деп. Бирок кээ бир кайненелер бар, мындай жактырбай калышы мүмкүн, ошолдон баштап эле мындай уруш чатактар чыгарат дагы, баласы менен келинин эки ажырым жолго түшүрүп таштайт да. Бул кайнененин мурун өзүнүн кайненесинен көргөнүн кылганыбы же келинин жактырбай баласын кызганганыбы, мындай азыркы учурда актуалдуу суроолордун бири да. Мен дагы бир нерсе кошумчалап кетейин. Мо кээ бир карандаштарыбыз айтып калып атат. Какой привет, такой ответ дегенде, кайненем маган кандай кылса мен да ошондой кылам дегенде жок. Бир адамга дейт 40 күн сага жамандык кылса да, сен ага 41 күн жакшылык кылып кой. Ошол адам жибип кетет экен да. Кончун эле адам болбосо, жибип кетпесе, кыздар карандаштарга айтат элем. Кайненеңер, кайнатаңар кандай адам болбосо да, зөкүр болсо да, ал деле адам, анын да жүрөгү бар. Бирок силер 40 күн жамандык кылса да, 41 күн жакшылык кылып көргүлө. Эгер жакшылык кылсаңар ошондо жибибесе, анда менин сөзүм калып экен деп айтам. Берде мындай болот. Силер кайната менен келинди тең кыласыңар да, кайната кайнене менен келинди тең кыласыңар. Тең эмес да? Кыздар, силер барасыңар. Тең эмес да, тура айтты устаз. Менен кабыл алат. Мындай деп. Эми силер мүмкүн турмуш билбей барасыңар, жашсыңар. Иштеке колуңардан келбей калган күнү болот. Ошону кайнене түртүп айтып коеюн деп айтат. Силер ошону туура кабыл албайсыңар. Мисалы да, менин оюмча. Туура айтты. Анан сага жакпайт. Анан сенен сөз чыгат, анан энеден сөз чыгат. Эне деле эне болот. Жыйынтыктоочу суроолор болсун да. Жок, берде мындай. Кайната менен кайнене силер менен теңдей көрөтсүңөр да. Ал жакшы болсо, мен да жакшы болом. Ал жаман жакпай калса, жаман мен да кылбайм. Дегендей болот да. Андай эмес, ничего не подобного. Вот кайната деген өтө чоң. Бийик даражада, туура. Өтө бийик даража. Болуш керек. Күйөөдөн да чоң, сенин күйөөңдөн да чоң даражада. Вот. Анан сен келип алып, берден алар смотря кандай болсо кылам деп отурсуңар да. Ничего не подобного. Вот силер ого любой шартта келин болуп келдиңерби? Все, мына айттым го, каерде ресторанда иштесеңер, директор зөкүрбү, итпи, бирок жакшынакай кызмат кыласыңар. Мына берде мен айттым, дал ошондой шарттар болуш керек, ошондой шарт. Силер кайната кайнына минтип койду, кайнына өңү серт экен, жыты жаман экен деп алып туруп, кызмат кылбай коесуңарбы? Келиңиздер, кийинкилерге мен суроо берип коеюн. Мен негизи кыска суроо берип коеюн, бул байкелерге. Мисалы, сиздер айтып атасыздар ушундай деп. Мен сиздерге бир эле суроо берейин, жооп бериңиздер. Сиздер илимдүү, билимдүү кыз аласыздарбы же мындай эле барып жумуш кылуучу кыз аласыздарбы?
сиз өзүңүз аласыз же алгансызбы? Менин урматтуу иним мага суроо берген ким? Менин атым Элеман. Элеман, Элембек. Менин 2 балам, 2 официалдуу келинчегим бар. Бир официалдуу келинчегим бар, бир жарандык келинчегим бар. Бул менин карманган диниме жол берет. Дагы экөөнү издеп атам Кудай буйруса. Анан жок, мен суроо мындай да. Уксаңыз, эгер сиз жок, ал бул көптү узартпай, болгон бир гана ответ бериңиз да. Суроо. Илимдүү кыз аласызбы же илимсиз эле? Алхамдулилля. Биз өзүбүздүн парзыбызды илимдүү билимдүү эмес, биз өзү илимсиз кыз алып туруп эле, ону илимдүү кылып коюш. Мына устаз Рамалык жана болсун. Жогорку окуу жайда турат. Жогорку окуу жайдыбы? Азыркы учурда. Мен кандай болсун? Билимдүү. Жок, билим деген бул баары бир дини дагы светтикте эле кете берет. Билим дегени ушул. Ар бир адам. Мисалы, ал сабаттуу аялды сиз албайсыз, мисалы. Мен гарантия берем, мен деле албайм, туурабы? Сабаттуу деген, 10 жыл окудуң, сабаттуу да болду да. Десе обязательно профессор алыш керек. Мен канча үйлөнгөн болсом, эч кимисин иштете элекмин. Мен үйдө жатсам, мени иштетип койчут. Неге дегенде, даражасы бийиккен аял затынчы. Бар иште, сенга бул милдеттүүсүн. Биздин ата-бабаларыбыз иштеген, исламда ошондой эркек иштеген. Биз бул каныша болуп үйдө жатышы да, үйдө жатат экөө тең. Мен өзүм кулдан келишинче неме кылам. Кыскачараак кеттик. Жыйынтыктайлы. Негизи келин бир үйдөн бир үйгө барганда, ал ата-энени дагы өзүнүн ата-энесине көрүп барат. Үйдө болгондо кээде андан эркелетүүнү күтөт, дайыма эле жумуш кылып эмес. Мындай кыргызда мындай сөз бар го, сыйга сый, сырайга кабал. Ошол эле кезде келин кайнененин камырынан деп айтып коюшат. Кандай үлгү көрсөк чоңдордон ошону гана аткарабыз. Биз эч качан биз кандай бизге ошондой шарт болсун деп айтпайбыз. Сен мисалы, сенин 3 абысының болсо, сен 4-чү келинсиң да. Берип койчу, 4-чү келинсиң. Анан кийин сен мынтип отурсуң, онолор эмнеге кызмат кылбайт, мени кыла беренби? Тигилер деле кызмат кылсын дейсиңби же? Мисалы, бир үйдө 5 баласы болсо, бир ата-энеде өзүнүн эле балдары. Ошолор менин апам деп жанталашкандай, мен кайнене кайнатама да ошондой гана жанталашам. Менде хоть 5 болсун, кааласа 10 болсун. Аларды кайнене кайнатамды өз ата-энемдей көрөм. Себеби күйөөм мен күйөөгө чыггенде күйөөмдүн ата-энеси. Күйөөм ата-энеси мен үчүн дагы ата-эне. Мен аларды эч качан ушундай карып калса, карабайм деп айтпайм. 5 келиңиңер. Анан кийин сен мынтип отурдуң да. Мен эле кызмат кыла беремби? Мен эч качан антип айтпаймын. Дейсиңби? Башкалардын оюму. Мен дагы бир кошумчалап кетейин. Келиндер акылдуу болсо, кайсы үй бүлөгө барбасын, акылдуу келин батып кетет. Ошол үй бүлөнү сонун кылып, сонун үй бүлө кылат. Чуак устазыбыз айткандай, сен аны бир адамдын көңүлүн таба албасаң, мен деле айтып калам, бир адамдын көңүлүн таба албасаң, анда канча акылдуумун деп эсептейсиң. Акылдуу адам бул лимонду лимонад кыла алат да, лимонад кыла алат. Ошон үчүн келиндер акылдуу болсо, кайсы гана үй бүлөгө барбасын, батып бактылуу, ошол үй бүлөнүн бактылуулугу өзү да бактылуу жашап кете алат да. Машалла. Мен жалпыңыздарга суроо берип коеюнчу. Негизи азыр сиз айткан сөздү биринчи айтып кетейин. 1000 жакшылык кылса да жакшылыкты билбеген адам болот жашоодо. 5 кол тең эмес. Анан мен сөзүм бүтө элек. Андан кийин биз чындап эле жакшы мамиле кылабыз да, эч качан биз жаман мамиле кылбайбыз. Анан бирок эмне үчүн сиздерге суроо? Кыргыздын салтында бар. Келин кызмат кылыш керек деген нерсе бар да. Анан эмне үчүн кызы сыяктуу кабыл ала албайсыздар келинде? Эмне үчүн кызыңыздар ката кетирсе, кызым ушинтти деп туруп кызга өчөшпөйсүздөр, туурабы? Эмне үчүн кичинекей кыз менен чындап кайната кайнене менен келиндин даражасы бир эмес. Алар бийик деңгээлде, бирок биз ошолорго кызмат кылууга аракет кылабыз. Анан эмне үчүн биз аларды жогору койгон менен, эмне үчүн ата-эне менен кайната кайнене келиндин даражасына түшүп келин менен өчөшүшү керек? Эмне үчүн? Алар тарбиялап ала албайбы? Келинди тарбиялап ала албайбы? Келин эч качан мен ушуларга тескери чыгам, булар менен душманмын деген нерсе болбойт келинде. Любой келинде болбойт. Рахмат чоң. Бирок кайната кайнене деле бир аз өзүнүн кызы сыяктуу түшүнүп кое албайбы? Сиз кайната менен жашаганы бардыңызбы же күйөөңүз менен жашаганы бардыңызбы ал жака? Уңуз, эми сураңыз. Мен да ошол деп коеюн. Ооба. Суроо. Мен ал жерде
күйөөмдү дагы, кайната кайненемди дагы урматтайм. Бирок ошондо деле ушундай келиндер деле бар, урматтайт, бирок жакшылык көрбөйт. Просто бул нерсе психология сиңип калган. Кайнене, кайната ушул нерсени көргөн өзү. Ошол нерсе канына сиңип калган. Келинде күнөө болбосо деле монтип эзе берет. Еще дагы бир далил, любой келин кайнежеси, кайнагасы, кайын сиңдиси, кайнатасы бардыгысын айтат. Келин мондай экен, мондай кызматты кылбайт экен, ушундай кызмат кылбады, тиги будайт. Бирок эмне үчүн бир туугандарын айтпайт, ушундай эмес да. Сенин ата-энең ушинтип? Сенин ата-энең да келиндери ушинтип? Сен айткандай. Менин ата-энем келиндери жок, бирок ата-энем мен кандай болсом, алар азыртан айтышат. Мен кызым сыяктуу көрөм. Алардын айыбын сен анын келинге аралашпайсың. Сен атаңдын агалары барбы? Бар, бар. Алар баары ушундай зөкүрбү? Алар зөкүр эмес, келиндери дагы жакшы, анткени менин агаларым жакшы. Сиз азыр каяктан мисал кылып ушул мындай суроолорду бир тарап бергенимдин себеби Кыргызстанда жалпы эле менде негизи тааныш эжелерим көп. Кайнатам ушинтет, кайненем ушинтет, баласын кызганат, тиги бут жалаң ушул проблема. Жолугу барларбы эжелериңиз, жолугу жокторбу? Жолугу жок болушу мүмкүн менимче. Жок, жолугу бар да. Жолугу бар да. Жолук деп демек, мындай да, анда сенин оюңча, Кыргызстанда жанагы кайната кайын болгон кишилер, кайната кайын болгон кишилердин баары зөкүр болуп кетти да. Баардыгы зөкүр эмес. Эмнени айтып атасың аны? Биз орточо айтып атабыз да, орточо. Орточо, ооба. Сен келе бирөөдү айтып алып, бирөөнү айтып алып, бар жогун азыр неме болушу. Мындай болот да. Кыргызстанда да атпайбы? Кыргызстанда да. Апа, өзүңүз айтып эле урушуңдар. Бугуз туура эле айтып атат. Мына анан келин менен кереге талдай болобу, келин кыздай болобу деген кыргыздын сөзү бар. Келин кичинекей кылтыгыс иш кылса, өзүң айткандай мен кептенген кайнене кап сен мынантип койдуң деп жактырбашы мүмкүн. А кызы тодой иш кылса да кызым деп, кызым коргойт, сени деле энең коргойт. Ошондой да. Анан эми ошого да чыдаш керек, бул кызы. Мен келинмин. Анан кайнене курган эч качан келинди жаман көрбөйт. Ушу балам экөө жашап калса экен, ушул экөө акар чакар болсо экен деп тилейбиз. Анан ошол келинге ошол сөз оор келип калат да, саал. Экөөнүн мындай, бирөө мындай болуп, бирөө мындай болуп калат да. Анан сага ошол оор келип, сенин айтып атканың. Кайнене келинди жакшы карайт. Анткени келин күндө анын оокатын алып келип атат. Анын кызматын кылып атат. Анан эмнеге жаман көрүш керек? Ал не нормальный ал? Мен ошондой ошол суроого биздин элде дурак болуп калыптыр. Ошол суроого бир аз Кыргызстан ушундай деп. Кыргызстанда ушундай түшүнүк бар, Кыргызстандачы келин кызмат кылыш керек деген. Кээ бир адамдар, келиндер да ушундай уротка, кээ бир жанагындай кайната кайнына уротка. А бирок на самом деле биз айтпадымбы, Кыргызстан, биз обычный кыргыздарбыз. Өтө чоң актуалдуу маселени айтып жатасыз. Урматтуу Өзбек ажы, келиндин кызмат кылыш деген нерседе мен эки нерсени көрүп турам да. Бул жерде бир логика бар, анан экинчиси бир реалдуулук бар да. Логика болгондо ошол келин жаңыдан курулуп аткан үй бүлөнүн башаты болот да. Жаңы үй бүлөнүн бутуна тургузуп кете турган ошол келин болот да. Бул чындыгы ушундай. Эми ошол келин бир үй бүлөдөн экинчи бир бейтаныш үй бүлөгө барып, ошол үй бүлөнүн мүчөсү болуп калып атат да. Билесиңер, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн спецификасы бар да, өзгөчөлүгү бар. Бири-бирине анан үй бүлөдө өзүнчө бир конформациясы кандайдыр бир үйдө ички сырлары болот, кулк мүнөзү болот, адеп аклагы болот, жана башка мүнөздөр болот да. Ошондуктан ошол келин жаңы үй бүлөгө келип келген мүчө болуп келгенден кийин Өзбек ажы айткандай эле ошол кызмат аркылуу ошол үй бүлөгө адаптация убактысы болуш керек, адаптация. Себеби ошол үй бүлөгө үйрөнүп кетиш үчүн. Анын үй бүлөдө бир гана кайната кайнеден сырткары анын кайын журту болушу мүмкүн, кайын сиңдиси болушу мүмкүн, жана ошол үй бүлөгө тиешелүү болгон тууган уруктары болушу мүмкүн. Ошолор баары менен мамилеге мамилеге киришиш үчүн белгилүү бир убакыт өтөт. Ошондо бир адаптациялык учур болот да. Ошондуктан бул жерде ошол келиндин ушул адаптациялык учурунда кайнатасы шариятка ылайык аралаша бербеш керек. Кайненеси ошол үй бүлө ошол келинге тарбиялык нерсени үйрөтөт да, тарбия берет. Себеби ошол тарбияны келин алса өзүнө пайдалуу болот.
Бул биринчи маселеси. Экинчи дагы бир жагы ошол үй бүлөдө кайсы бир өнөр үйрөтүш мүмкүн. Кайсы үй бүлөнүн тамак ашын жасаганда же бир үй бүлөлүк чарбалык иштерин жасаганда ошондой бир кесип жакка дагы бир адистик жакка мындай турмуш жашоого үй бүлөнү бакканга да ошол жакка дагы бир үйрөтө турган ошол кайнене болот. Ошондуктан Өзбек ажы айтып аткандай келин ошол 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 10 жыл болобу ошол убакыт ичинде ошол үй бүлөнүн бүт жашоо турмушу менен ыңгайлашып үйрөнүп, андан ары өзүнүн төрөгөн балдарын чоңойтуп тарбиялаш үчүн жана ошол жаңы түзгөн үй бүлөсүн ошол үй бүлөнүн эң бир жакшы тартыктуу үй бүлө алып кетиш үчүн белгилүү убакытка чейин ошол ата-эне ошо кайната кайын журттун кармагында ушундай этаптан өтүш керек деп эсептейм да, ошентип ойлойм. Суроо. Келин кайната кайнененин көзүн карап жашаш керекпи же кайната кайнена келиндин көзүн карап жашаш керек? Бул келин бизден ыраазы болбойбу деп кимиз ыңгайлашыш керек? Келин ошол үй бүлөнүн шартына карап ыңгайланыш керек. Эгерде кайната кайнене эмес. Жок, албетте кайната кайнененин сиз айткандай кайната кайнене мындай орус сөз менен айтканда диктовать этип турганга мен каршы эмесмин. Себеби ошол келинге үй бүлөнү ким тургузган, ошонун кайнатасы менен кайненеси тургузган ошол үй бүлөнүчү. Үй бүлөнү. Ошол үй бүлөгө кеп азыр мен айтып атпайм сөзүмдө. Белгилүү убакытка чейин мүмкүн бир келиндер 3 ай адаптация, кээ бири 2 жыл, 3 жылга чейин адаптация учурунда ошол үй бүлөгө ылайыкташыш керек да. Ошондо бир кат калат. Коммуникальный болуш керек тура, коммуникальный. Ооба. Не только коммуникальный, мээнеткеч да болуш керек. Мээнеткеч да болуш керек келин. Келиндин андан кошо турганда сыпаттары бар да. Ошол жалпы үй бүлөнүгө зарыл сыпаттар да ошол келинде болуш керек. Ошондо келин ошол үй бүлө менен куруп тил табышып турмуш куруп кетет деген сөз айткым келип атат да. Жат эчки деле бирөөлөрдүн коросуна барса сүзүп жолотпой калган күндөр болот да. Мен мисалды айтайын. Анан келин жакшы болсо ошол кайната кайнененин ыгына карап барып анан түзөлөт. Бала киши айбанды өткөндүрүп атпайбы? Ошо кайнене кайната жакшы сөзү менен, жакшы кыялы менен жат эчкини көндүрүп алыш кайнененин кайын журтту милдети. Мына кайын журту бир эле күйөөсү жакшы болбой, Курманжан датканы мисал кылалы. Ошо киши журтту алып датка болгон, туурабы? Кайын журтун эмес, элди алып датка кылган. Мына келиндер жакшы болсоңор, ошентип кайын журтуңарды колуңарга алып датка болосуңар айланайындар. Сиз бул салыштырууну айттыңыз, мен ошону түшүнбөй калдым да. Сиз мисалы ресторандарда, кафелерде эжелер, мисалы аялдар, келиндер иштеп жүрүшөт деп айтып жатасыз, салыштыруу катарындачы. Анан эч кимге мындай карабай, мынтип кабак кашын бүркөп ушинтип жатат деп айтып жатасыз. Жакшы кызмат кылат. Ооба. Жылмайт. Анан тиги кайненелерине барганда ушу кабагын бүркөп жатат деп айтып жатасыз да, бул салыштыруунучу. Анан ошол салыштырууда бул кызмат кылуудан кийин ал акысын алат да. А тиги кайненелерине мисалы кабак бүркөп койгонуңуз кандайча эмне себептен салыштыруу кылдыңыз? Бул нерсени түшүнбөй калдым да. Азыр бул кыз сүйлөсүн, анан жооп берем. Мен айтайын деген нерсе, эгерде мындайча одону айтканда азыркы тилдечи, ар бир кыз дагы зөкүр эмес да, кайната кайнене зөкүр болбогондой, ар бир кыз дагы зөкүр эмес да. Анан ал жакшы мамиле кылып аткан адамдарга эч качан барып жаман мамиле кыла албайт, колунан да келбейт, аракет кылып да анте албайт да. Ал жакшы ниет менен барат. Анан ошол эле учурда кайната кайнене мээрим төгүп койсо бир аз элечи, ал бүт аракет ичинде ушунчалык аракет болот. Ал тияктан жакшы эмес мамиле күтө берсечи, ичиндеги нерсе сынып калат да, канаты кайрылып калат. Ошол үчүн эки тараптан тең болуш керек да, мээрим бир аз кызынын айыптарын кечиргендей ар бир күнөөсүн эле монтип асманга алып чыкпай, кичине кечирип койсочу, өзү уялып калат. Мен ушунду көрбөй калды же көрсө деле билбей калды деп туруп уялат да, анан аракет кылат. Анан бул жерде кайнене тарап, кайната кайнене түшүнүш керекпи же келин ыңгайлашыш керекпи деген суроого келин
биринчи ыңгайлашканга аракет кылыш керек. Анткени биринчиден ал кичине, анан ал келип аткан үй бүлө жаңы, ал өзү аракет кылыш керек. Ошол эле учурда кайната, кайнене дагы колдоо көргөзүш керек. Себеби ал өзүнүн кызындай, өзүнүн небересин менен тең болуп атпайбы? Ал көп нерсени көрө элек, биле элек, түшүнө элек, алар түшүндүрүш керек, алар жол башчы болуш керек. Келин ал нерсени уга билиш керек. Ал адамдык деңгээл. Бул исламдагы адамдык деңгээл дагы ушул нерсе. Мен башында эле ушуну айттым, бирок сиз түшүнбөй айтпайбын деп. Тияктан ресторандан айлык берет, ошон үчүн мындай жакшы кызмат кылабыз. Бу жерде мен айтам, мынау ошол кызматың. Ошол кызмат сен жанагы тауып келген кафеден тауып келген эмең баары оокатыңа, кийимиңе, үйдөгү печкага электричество кетиресиң. Ошо кайнененин эсебинен ошонун баары. Бу жерде жөн эле сен ошол жерде барып иштеп келди жок. Мына бу жерде иштеп атканың, үйдө 2 кишиге кызмат кылганың, ошол сен жумушуң, ошого сен жашап атасың. Ошо анткени сен жанагы алган айлыгың астына жашоо кетиресиң да. Бу жерде сен эмнени сатып аласың? Сен кайненеңе нан сатып аласың. Мен кошумчалай кетсем. Кайненеңдин борчун сатып аласың. Продукттарды сатып аласың. Жок да. Кайнененин үйүндө жашап атасыңбы? Квартплата деп кой. О кайненең сенин балаңды ишакка көтөрүшөт, карашат, сен оорусаң, сен апаң барбайт больницага. Биринчи кайненең барат. О кайненең тигини жөнөт, ой баргыла. Ой баласын ушат, бар. Бүт барын кайнене. Мисалы мындай, бу жерден көптөн бери мындай болот да, кайнене кайната зөкүр, чужой киши кылат да. Жок, андай эмес. Мына сиз да айтпадыңызбы, кызын келин кыздай болбойт. Жок. Келинди кыздан артык көрөт. Анткени кыз чужой. Бизде Кыргызста кыз чужой. Мына сен чоңойгондон кийин кет. Чоңойгондон кеттиң. Даже мен кармасам качып кетесиң. Вот тура, сиз бирөөңөр да кармай албайсыз, качып кетесиңер. Биз силер чужойсуңар. Мына тура эмес. Келин мына өзүңдүкү, келин кечке чейин көзүңүн алдында жүрөт. Келин жаман эмес, келген жер жаман деген макал эмне себептен чыккан? Мен айтып коюшум. Мындай ал жер ал мындай. Келин барган жер жаман деген ал жанагы управлениени билбейт. Барган келинди башкара албайт. Өз убагында айтпайт. Ичинен жаман көрө турат. Мисалы келин чайды тура эмес коюп атат. Мисалы 5 мүнөттө кыла турган чайды 20 мүнөттө кылат да. Анан кайнене ичинен жаман көрүп айтпайт бирок. Мисалы келин келип 5 кило этти бир салып койду. 5 кило макаронду бир салып койду. Кайнене көрүп туруп айтпай жатат да. Эмне кылдың буну? Ашча дедим. Ошол кайнене келинди башкара албайт. Келинди үйрөтө албайт. Өзү жакшы келин болгон. Мына ошон үчүн барган жери жаман деп ошол. Апа, жыйынтыктайлы. Туура сөз. Келин келгенде жаш бала бирөөнүн үйүнө келип көнүш кыйын да. Айттым го мисалдарды. Ошону көндүрө кой балам, мындай жаса, тигиндей жаса деген кайнене менен кайнененин милдети ал. Кайната тили аралашпайт андай убакытка. Жыйынтыктап атабыз, чекесинен жыйынтыктайсыз. Бул сөзгө кошулам. Чындыгында кошулам. Эгер ошол сиз айтып аткандай 5 килограмм этти салып койгон болсо, ошол жерде кайнене акылдуулук кылып, эгер азыр түшүнүп атабыз дейм, азыркы замандын келиндери биз башкача болуп атпайбызбы? Баарысы эле баардыгы керек болсо, келин болбогон мырзалар эле келинди түшүнүп койгондой эле сөйлөп атышпайбы? Мүмкүн ооба, биз ушундай туура эмес болсо, мынакей кайнене демек бизге келиндерге бизге башкача мындай сөз менен жеткириш керек экен да. Кандай сөз менен? Кызым, 5 килограммды салбай эле кой, мунун баарын жеп албайбыз. Кел, ас эле кылып салып коелу. Моягын бөлүп коюп, жарым-жарымына холодильникке салып коелу деген сыяктуудай бир жеткириш керек да. Жакшы, сый сөз менен акырын. Алганың жакшы болсо, жакаңа карат, алганың жаман болсо, сакалыңа карат дейт. Сакалым карай эле азырынча. Эми ол бүт бар жогу аял затына. Эми бүгүнчө бул эфирде кантип пикирлешкен, биз аял затын сыйлайбыз, урматтайбыз. Ушул эле макалга. Эми макалдар көп. Эме айтайын дегеним, супер келинчек деген кино көрсөңүздөр керек. Ошол кыздарга, карындаштарга айтат эле, супер келинчектей болуп мына. Анаконда сестра её родная деп ушунчага чейин барган. Өзү бирок билимдүү, акылдуу кыз, бирок ошол жерге барып күйөөсүн сыйлаган үчүн силерде жакшы көргөн жигитке тийгиле, жакшы көрсөңөр ошол кызмат кылышта оңой болот. Супер келинчектей болуп, супер келинчек болушуңарга тилектешмин. Анан урматтуу кайненелер, ата-энелер, кызмат деп эле кордоп койбоңуздар. Себеби ал деле карындаш айткандай, бирөөнүн кызы, өзүңүздүн кыздарыңыздар да бар. Бир адам түшүнүш үчүн өзүңдү ордуна коюп көр дейт, ошондо түшүнөсүң дейт да. Ошон үчүн сыйда, ынтымакта кыргыз элим ушундай бактылуу, өзү акылдуу элбиз. Ата бабаларыбыз да акылдуу болгон. Ушуну акылдуулук менен, акылмандык менен, дин менен жашасак, сөзсүз эки дүйнө бактылуу болобуз.
Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна келип чыкты. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.